Бүгүнкү күндө өлкөдө 153 сот отурумдарынын залдары аудио жана видео фиксациялоо системасы менен жабдылган. Ал эми аталган система Баткен облусундагы 7 сот залына орнотулуп, отурумдар толугу менен жаздырылып келет. Жаздырылып алынган файлдар 10 жылга чейин сакталып, тараптар өтүнүч менен кайрылып, тасманын көчүрмөсүн далил катары колдонууга укугу бар. Бул жерде бардык 4 жерде 4 камера бар. Ошо соттук отурумдун бар жогун эле тартат, ошо тараптарды, судьяларды. Ар бир соттук отурум катчысына өзүнө ошол соттук аудиофиксацияга запись кылганы логин пароль берилет. Логин пароль бергенде ал только соттук отурумдун катчысына гана, башка эч ким кире албайт анын. Бизге абдан ыңгайлуу болду ошол аудио-видео фиксация келгени, себеби бул секретарлардын жана тараптардын ар бир ишин жеңилдетип, ошо бизге бир канча жеңилдиктерди жаратты. Аудио жана видео жаздыруу сот адилеттигин ишке ашыруу процессин жөнөкөйлөтүп, элдин сотко болгон ишенимин жогорулатат. Ошондой эле сот өндүрүшүн оптималдаштырат жана автоматташтырат. Ал эми өзүңүздөр көрүп тургандай, ошол Баткен областык сотунун жана административ соттун имаратынын сот отурум залы дагы ушул аталган система менен толук кандуу жабдылган жана сот отурум жүрүшүндө бул каражаттар толук кандуу колдонулат. Эми бул системанын жүрүшү менен ушу сот тутумунда болгон ачык айкындуулукту камсыз кылат. Анткени процесстердин жүрүшү ушул системанын негизинде ачык айкын жүргүзүлүп турат да. Аудио жана видео жаздыруу сот системасын санариптештирүүнүн алкагында ишке ашырылган. Бул система чет мамлекеттердин мисалында видеоконференция байланыш аркылуу сот адилеттигин аралыктан жүргүзүүнү ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн түзөт. Андан тышкары ошо АВ системасы аркылуу айрым иштер боюнча сот процессинин жүрүшүндө кээ бир шектүүлөрдү же күбөлөрдү сот процесстерине камсыз кылууда жаралган тоскоолдуктарга да бөгөт коюлуп, аларды турган жеринде суракка алууга да жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берип жатат. Буну менен соттук иштерди өз учурунда карап, кароо мөөнөттөрүнүн себепсиз бузууларына дагы жол берилбейт да. Ошондой эле ошол эле шектүүлөрдү сотко ташып алып кетүүдөгү чыгымдардын да азайтылышына, сот өндүрүшүнүн жүрүшүндөгү ыкчам жеткиликтүү же бир ыңгайлуу болушуна дагы, андан тышкары сот жыйындарында ар кандай тартип бузууларды алдын алуусуна жана сот отурумда жүргөн протоколдорду толук жүрүшүнө дагы жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Аудио жана видео фиксациялоо функциясы алгач 2018-жылы Бишкек шаардык сотунда пилоттук долбоор катары иштеп баштаган. 2019-жылы республика боюнча облустук жана шаардык соттордун 77 залына атайын жабдуулар орнотулган. 2021-жылы системаны киргизүү улантылган. Ал эми пандемия учурунда аралыктан сот отурумдарынын порталын түзгөндө өз натыйжасын көрсөтө алган. Бүгүнкү күндө өлкөдө аталган система 150дөн ашуун сот залдарында орнотулган. Миңгүл Көчөрова, Расул Акматов, Алтын бешик жаңылыктары.